Көрсө күнүнө жок дегенде 20 мүнөтпү, жарым саатпы ар бир адам өзүн милдеттеме бериш керек экен. Жок дегенде 15-20 мүнөт Куран окуйын. 15-20 мүнөт пайгамбарлардын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, дагы бир тарыхый китептерди адамга мындай жол көрсөтө турган, адеп акылакка чакыра турган, мусулманчылыкты дагы күчөтө турган, мисалы жүрөктөрдүн ачкычы деген китептер чыкты. Ошого окшогон китептерди эмне кылыш керек? Алып окуганды адат кылып алыш керек экен. Күнүнө эртең менен багамдатка турдуңузбу? 10 мүнөт, 15 мүнөт окуш керек. Жок дегенде. Ошондо эртеңки күнү балдарыбызга, эртеңки күнү баарыбыз жерде отургандар, кээ бирибиз чоң атабыз, кээ бирибиз атабыз, кээ бирибиз улуу агабыз, кээ бирибиз келечектеги карыябыз. Ошондо эмнени айтып беребиз арттагы муундарга? Балдар, мусулманчылыкта момдой, алдагы адепке туура келет, келбейт деп айтканга да жакшы экен да. Мына ардемкенин башын айтып, туура эмес жолдорго түшүп кетиш бул батыл экен да, эгерде мусулманчылык менен биз сугарылбай турган болсок. Мына биздин жет ата жөнүндө айта турган сөздөрүбүз өтө эле көп, билесиздер. Жет атасын билбеген жетесиз кул дейт. Эгерде адам таза жүрсө, түз жүрсө, жет атасынын арбагы ыраазы болот экен деп коет. Түз жүр, бирөөгө антип наалат алба, жет атаңын арбагына доо кетет деп коет, мисалы да эми. Ошол сыяктуу мисалдарды колдонсок болот экен. Биздин жет атабыз тең эмне болгон? Мусулманча никелер кыйылган. Мусулманча оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып, ат коюлган. Жана жет атабыз тең кадимкидей жаназа менен эмне болгон? О дүйнөнү көздөй узатылган да баарыбыздыкы эле. Анан кантип эле бөлөк диндер, тиги бу диндер бизге туура болуп калсын? Эч качан мүмкүн эмес. Ушундай эле суроо менен жооп берип коет экенбиз. Ошон үчүн Нурмолла атабыз айтат да, тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Акырында анан аят хадистерди тык-тык берип коет экенбиз. Мен ата-бабалар мынтип кээ бир тоо ташка кайткысы келип атпайбы? Биринчи кылымдагы, экинчи кылымдагы доорго кайткысы келип атат. Аларга биз ушинче жооп беребиз. Анда міне жет атабыздын келеси болгондагы анда муркула акылдуу бол, ана биз акылдуу болуп чыгып калабызбы? Кандай болуп калат? Мүмкүн эмес да. Жет атабыз тең акылдуу болгон, мусулманчылыкты бекем кармаган. Мына айтып атабызбы? Көлдөн чыккан Жетеке, Арстанбек Буйлаш аталарыбыз, Нурмолдо, Жеңижо, Баркы жана башка толтур акындарыбыз. Туяк Ойлянын китебин окусаңыздар, Тавхид деген китепте жүрөт. Укмуш жазылган. Акыр заман болордо олтуруп алып, олчоюп, ааламды үйдө көрөсүң деген. Ал убакта техника өнүгө элек каяктагы. Анан адамдар айтты да, бул кичине неме болуп калган эмеспи деген ойлор кеткен да. Кантип эле үйдө отуруп алып ааламдын баарын көрөсүң. Мына кичинекей мындай телефон менен эмне кылып атабыз? Ааламдын баарын көрүп атабыз. Олтуруп алып, олчоюп, карабайсызбы? Ааламды үйдө көрөсүң деген. Темирди жиптей өрөсүң деп, мына зымдардын баарын айтып койгон, бүт эле айтып койгон. Мына ошондой даанакер аталарыбыз болгон, такыбалык бекем болсо ошол экен да. Мына Арстанбек Буйлаш атабыздан, мына Кудайга үнүң жетсе, күнгө үнүң жетсе дагы, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Эл менен калыптанып жүрө бериш керек экен. Элден өзгөчөлөнбөй эле коюш керек да. Эл кандай болсо, ошондой жүрө беришибиз керек, алдыга жылы беришибиз керек. Ошону бир эле сөз менен биз эмне деп коет? Эми эл ортосу болуп жүрөбүз, эл ортосу болуп, эл арасында эле секин жүрө берели. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу дейт. Эмне деген сонун баталар бар. Нукура, жасалмасы жок.